ошо саясий окуунун өзөгүн мына Мадымаров жөнүндө айткым келет да. Мадымаров жөнүндө абдан катуу сөз болуп атат, Адахан мырза жөнүндө. Эми чынында мен жеке өзүм көз карашымда Мадымаров мен үчүн ким деген сабал коем да дайыма. Мадымаровду ушул тиги телевидениеде иштеп жүргөндө, тележурналист катары кандай ишмердиктерин анча мен агесте баамдаган эмесмин. Ошол Акаевдин учурунда биринчи депутат болгондон баштап эле тикенектей сайылып ошол Акаевдин калпсыз иштерин, ошол кездеги тоноолорду, ошол кездеги коррупцияларды баарын эле какшап ошо тикенектей ошондо ак жигит болчу ушундай. Ошондо эле сайрап чыккан. Анан азыр сагыскан деп атпайсыңарбы? Сагыскан эмес ал, сагыскан эмес, ошол кезде эле көргөн мынандай бузук иштердин баардыгын, талап тоноолордун баарын, коррупциянын баарын какшап айткан ошо кыргыздын чечен жигит ал. Менин көз карашымда ошондой. Жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү? Ал тилинен чаң чыккан. Ошондой чечендер болгон атам замандан. Элдин көйгөйүн айткан. Анан ал жаман көрсө эле бир баягы биздин кыргызда чоң аталарыбыз айтчу, жаман көргөндүн бөркү казан бактай деген бир сөз бар да. Андай эмес. Андан кийинки мына Бакиевдин убагында дагы кызматтарга коюлду. Менимче жаман иштеген жок. Адахан мырза. Жанагы спикерликти деле, тиги буларын деле эми жанагыдай бардык иштерин деле жакшынакай иштеди. Калыстык менен айтуу керек. Айрыкча мен жанагы мамлекеттик коопсуздук кеңешин башкарып турганда мына эсимде да Искрада, мына Токмокжанды Искра деген айыл бар. Дунгандар менен кыргыздар жанаша жашаган. Дунгандар менен кыргыздардын. Ошондо Адахан барып ушул өрт өчкөндөй баскан да ошол жерде. Дунгандар автомат көтөрүп кыргыздарга тең таялашып. Мына биз көчө дунгандар өткөн жылдары мына казактар бутчутун чыгарды го дунгандардын, көпкөн дунгандардын. Ал мен дунгандардан деле, ошол өзбектерден деле, казактардан деле, орустардан деле досторум көп, адамдары менен досторум көп. Ошондой көпкөн, эл көпкөн учурлар болот. Эр көбөт, эл көбөт, аял көбөт деген кыргызда түшүнүктөр бар да. Дунгандарда көп деле казактар эмне кылды? Кайра кыргыздарга качып кутулду го. Азыр дунгандар бизге абдан ыйба мамиле жасап калды. Мурда корс мамиле жасап. Мына тарыхын, дунгандардын тарыхын 1876-жылы биз шаркы келген дунган, 11.000 дунган келген болгону. Мына азыр көбөйдү булар. Анан баягы байганда адамдар эмне боло баштайт? Ошол мына азыр эми кыргыздардын ким экенин дунгандар түшүндү. Абдан жакшы мамиле жасайт бизге. Мен көп мына базарларда дунгандар менен сүйлөшөм. Абдан маданияттуу болуп калышты. Көрдүңүзбү? Башына иш түшкөндө. Ошол кезде Адахан ошол кезде анча-мынча кылтыңдабай барып, жетекчи катары өрт өчкөндөй баскан. Ошондо мен бир ыраазы болгом да. Анан кийин эми жанагыдай клиптерин кээ бир татып көрсөтүп атпайбы? Ал жанышка чепкен жаап, мана камчы бергенин. Чындап келгенде мына азыркы баатырлардын баары эле Бакиевдин ишинен чыккандар өзү. Бири-бирибизге кыйынсынбай эле коелу. Мен маселен Акаевдин убагында деле Акаев сындаган, Бакиевдин убагында деле мен канча жылдан бери кызматсыз эле жүрөм, журналист катары, эркин журналист катары ой жүгүртөм да. Ошо кызматкерлердин баары азыркы мына 50ден өтүм бары ошол Бакиевдин ишинен чыккандар. Кимин гана Бакиевдин ишинен чыккан эмес, мен өзүнчө келгем деп айтып көргүлөчү. Анан бири-бириңерди чукусаңар, мындай эми менен чукусаңар жакшы болот эле. Анан эми мынау Жээнбековдун учурунда, тиги Атамбаевдин учурунда да муну тиги Түркияга жиберип 1-2 жылдай Атамбаев кулагы тынчыган. Кийин келип Атамбаевди сындай баштады. Анын жана калпсыз иштерин. Анан Жээнбековдун учурунда дагы мына Жээнбековдун учурунда абдан катуу сындап оппозицияда турду. Ошондо мен ушу Адахан мырзаны колдогом бир кишилер менен барып. Колдогон демне жанагы Жээнбеков 20-жылкы октябрь жанагы төңкөрүшүнүн алдындагы шайлоодо бул бүтүн Кыргызстан партиясын катардан чыгарып оюн башташкан алар. Ошондо мен сүйлөгөм элдин алдында. Анан Жээнбековдун ким экенин түшүнө баштады. Жээнбековдун колунан иш келбей калган түшүнгөндөн кийин Жээнбековду тактан алыш үчүн бирден бир Адахан мырза жарайт деп биз колдогонбуз ошондо. Туурасын айтканда. Бир топ кишилерге мен кошулгам.
Bırak oşol iştaplarına varıp iki jolu Adakan Mırsa'nı kabul alusunda bol girel desek kabul albay koyganda. Ama Adakan Mırsa bizdi bilbeybi hani Adakan Mırsa'nı Kırgız eli tügöl bilet. Men oşonda Adakan Mırsa'nın janagı bir tekeverçiliklerini baykagamda tekever münöstörün. Al adam bayağı 100% gelişken dört taraf töp gelgen adam bolboyt. Kemçilikleri bolat. Biroq Adakan Mırsa'da orçundu kemçiliklerden biri janagı ötele özün akıl sunganı öte albatta akıllı var. Çeçen. Biroq aşkere özün egosu güçlüden mında kıskartıp aytkanda. Oşol jagынан көп жеринен айрыкча бийликке жаман көрүнүп алат. Дипломатия деген жанагы бизде ийкемдүүлүк. Эми оппозиция болгондо Манастын убагында деле оппозиция болгондо. Мына Манас чоң казатка чыгарды Айкөл Манас. Жана Алтыхан деген оппозиция болуп Манасты жок кылабыз деп аш жерден эрден тактан алып коебуз дешкан. Ушундай оппозиция бул кыргыз эли жашап турганда оппозиция болот. Бийликтегилерге айтып коеюн. Оппозициядан кутула албайсыңар. Бүгүн Мадымаровду камап, эртең кандай жол менен аны тушасаңар деле, Кыргыздан эртең оппозиция менен чыгып атпайбы? Башка оппозициялар толтура. Эртең башка сөз чыгат. Ошон үчүн оппозиция менен келишип, оппозициянын дагы туура сөзүн угуп, ошондой жыйынтык чыгарып, иштегенге ал оппозициянын жанагы көрсөтүп аткандары 1000 кошоматчыдан өйдө турат мисалы үчүн. 1000 кошоматчыдан өйдө турат бир оппозициянын сунуштары. Чындыкты айтканы. Ошону эске алуу керек да. Анан бүгүн эле Adakan Mırsa'nı баягы катардан чыгарып же камап коюш бул опурталдуу маселе дээрлемде мен калыстык менен айткандачы. Бийликке бул жакшылык алып келбейт, чынын айтуу керек. Эртең нааразылык күчөйт. Андан дагы нааразылыктар мына калыңдап атат өзү. Мен элдин арасында жүргөн кишиге айтайын. Мына ушу качан биздин Бишкекте суу маселеси көтөрүлдү эле? Качан? Мен бала болуп башыма жүк чыкканы суу маселеси көтөрүлгөн эмес. Мына бу жергиликтүү бийликтин шалаакылыгынан суу маселеси быйыл абдан катуу көтөрүлдү да. Бул чоң нааразычылык. Аба, суу, анан барып жашоо болот да. Анан сууга таңсык болуп турсак, суу башында турсак, бул өзү биздин бийликтин, айрыкча могу жергиликтүү бийликтин мирдин өтө шалаакылыгы да. Мына кыштата мына Аламидин Аларча дарыялары бүркүрөп агып атты. Мен эки жолу мына биздин каналдан чыгып айттым, мына тосуп бир дамбалар турат. Мына жерде дамба турбайбы? Усуалиевдин убагында курулган жер суу сактагычтар турат да, майда дамбалар. Ошолорго сууну топтош керек эле да. Анын ордун барып казып, кумун алып, шагынын алып мафиялар иштетип атат. Сууну агызып ийген. Мына эми суу топтолбой калып эмне болдук азыр? Эми дагы күнү ысыса, дагы маселелер көтөрүлүшү мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ошону айтып турган оппозиция керек да, ошону. Анан кечөөкү мына Adakan Mırsa жана мөңгү жөнүндө айтып атпайбы? Мөңгү. Эми мен ушу таң калам да, ушу Катардан келген же Путин деле бир кезде Путинге да могу жерден бир чокуу беришкен. Атамбаевдин убагында. Алар ошого таңсыкпы? Путин ушу чокууга таңсыкпы? Жөн эле Кыргыздын кошоматчылыгы ошондон бирдеме үмүт өтүп атат да. Ушуну бере койсок, ал бизге акча тыйын кайрылабы деп. Андай эмес да. Сен канчалык турмушуңду мыйзамдаштырсаң, мыйзамың жакшы иштесе, маселен тиги Мирзеевке чокуп бербей эле Мирзеев инвесторлорду алып келип атпайбы? Улан-Батордо деле тиги монголдор талааларын эч кимге энчилебей эле, Монголиянын талаасы эми тоолору дүйнөдөгү эң чоң территорияны ээлеп турат. Монгол эли санына караганда. Монголияга барып сурамжылап көргүлөчү, кайсы бир чет мамлекеттин чоңуна же королуна ушу жерин арнап ийген. Ал эми менчик эмес да, ата-бабабыздан калган жалпы Кыргыздын дөөлөтү ал жерлер. Мына Манас чокусу деп баягыны берип атабыз газетага. Манас деген ал. Манаска айла жок да. Манаска бербегенде биз атабыздын башына беребизби? Анан ар бир жерлерди. Ал королго деле кызыкчылыгы жок болуш керек. Анан бу жерден эле талаш тартыштарды күчөтүп эле алардын эмне кереги бар дейм да. Ошон үчүн эми мен калыстык менен айтайын, Кыргызда бир жакшы сөз бар. Бакырчак дөөнүн баары жакшы деген. Бул эмнеден чыккан сөз?
Жанагы ilgeri көчмөн турмушту көрүп калдым мен. Төөлөр менен көчкөн. Bir төөлөрдү алып келсең, нарлары болот. Ошонун ичинде жала кайрагы болот, бакырат. Комдоп атканда эле бакырат. Кыяга салганда бутуна таш тийгенде бакырат. Бирок калган төөлөр ошону көрүп чыйралат. Бакырганда эле. Ошондон үчүн бакырчак төөнүн баары жакшы деп ошону үчүн айткан. Ал ошондой кыйкырып турган, сын айтып турган адамдар бизге аба менен суудай керек, кайсы коом болсо дагы. Аны бир жактуу түшүнбөш керек. Ошон үчүн биз бири-бирибизди эле казгылап, бири-бирибизди мына турмуш оңолуп баратат, түзүк болуп баратат деген сайын кайра тескери саясаттын шамалын тескери жака буруп алганыбыз жакшы болбойт деп ойлойм да. Анан эми бул биздин